Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулары. Сиздер менен Ош Мүлк каналы. Бүгүнкү чыгышта сиздерге Карагайда сатып жаткан өтө сонун 2 бөлмөлүү Батир студияны көргөзмөкчүмүн. Сиздерге башында дарегин түшүндүрө кетейин келүү жолун. Видеонун аягына чейин толугу менен көрүңүздөр. Сиздерге башында келүү жолун түшүндүрө кетейин. Биз азыр Манас-Такич район ХБК районунда турабыз. Бул жак Ош Карасу жол, Ош Карасудан кеткен жол. Бул жак болсо Ошский район тарап. Биз азыр Исхак Разаков атындагы эс алуучу багынын жанында турабыз. Бул эски Муңгуш кафеси. Ушул жерде светофор бар. Светофордон эле оң жака буруласыздар. Анан ушул жол менен түз барасыздар. Урматтуугандар, биз ошол жактан сол жакка карап бурулуп келдик. Бурулуп түз киргениңиздер деле бул жактын дарегин көп деле түшүндүрүштүн кереги эмес. Баарыңыздар эле билесиздер, Карагай дегенде эле. Ушул жакта мондай вход бар экен. Ушул входдон киресиздер дагы. Бул жактан кирип барып туруп, азыр көргөзөм. Түз барасыздар. Ошондо бул А блок, кийинкиси Б, кийин бул жагы болсо Г блок. Ушу Г блокто жаткан. Биз азыр түз ушул жол менен барабыз. Мынакей урматтуугандар, биз ошол жактан кирип келдик, жана көргөзгөн жеринден. Ошол жактан кирип, ушул жактан келесиздер дагы. Могу Г блокко келесиздер. Караңыздар, аябай кооз экен. Кинодо да экен. Жана американский кинолорду көрөбүз го, куддум эле ошондой экен, урматтуугандар, караңыздар. Бул жактарда асфальт болгон экен, брусчаткалар бар, жашыл зоналар, ойночу аянтчалар, парковкалар дагы бар дейт подвалында. Ошо урматтуугандар, эми анда эмесе кирип көргөзөлүк сиздерге. Мынакей урматтуугандар, биз Г блогуна кирип келдик. Караңыздар, подъездагы аябай сонун ремонт болгон экен. Бир аз эми ремонт иштери жүрүп жатат экен бул жакта. Ошол себептен таза эмес болушу мүмкүн. Негизи болсо ремонту аябай сонун экен. Бул жакта лифти дагы бар, бирок лифти азыр ремонт болуп орнотулуп жатат экен. Жакынкы арада орнотулуп калат дейт лифт дагы. Мынакей урматтуугандар, биз кирип келдик. Киргенде эле ушунда прихожка бар экен. Сиздерге башында планировкасын түшүндүрө кетейин. Киргениңизде ушунда прихожка. Андан кийин болсо, бул жагы санузел, бул жагы туалет, ванна. Туш жагы бир бөлмө, спальня деп койсок болот бул жакты. Экинчи бөлмөсү болсо студия жана бир бөлмө экөө бириккен. Бул жагы кухня деп койсоңуздар, бул жагы бир бөлмө болот. Сиздерге бир катардан көргөзө кетейин. Киргениңизде ушундай аябай жакшынакай эшиктер бар экен, эшиги бар экен, брондолгон. Аябай качественный. Анан киргениңиздерден кийин эле биринчи эшикти көргөзөбүз. Биринчи эшик бул жак ванна экен. Караңыздар, ремонту дагы аябай сонун болуптур. Кафелден экен. Болгондо да аябай качественный кымбат кафелдерден экен. Азыр эсин айтышымча азыр сууну өчүрүп коюптур убактылуу. Напор негизи жакшы дейт бул жакта. Вентиляционный шахтасы дагы бар экен, аэросон дагы орнотулуптур. Кыскасы бул жагы аябай сонун экен. Андан кийинки эшик болсо, бул жакка киребиз. Бул жак туалет экен. Туалет менен ваннасы отдельно экен бул жерде. Бөлөкчө экен. Андан кийинки эшикке киребиз. Бул жагы спальня. Караңыздар, бул жакта аябай кенен экен. Вентиляционный шахта бул жакта дагы бар экен. Обойлор дагы качественный обойлорду жармаштырыптыр. Полдор ламинат. Чыракчалар орнотулуптур, аябай сонун чыракчалар үстүгө. Текшерип көрөлүк. Анан ушундай жакшынакай болуп жанып турат экен. Андан кийинки бөлмөгө өтөбүз. Студия жана бир бөлмөлүү аралаш деп айткан, аралаш деп айтсак болот. Бул жагы кухня экен, бул жагы өзүнчө бир бөлмө экен. Ушундай планировка аябай популярдуу болуп жатат азыркы жаңы үйлөрдө. Кааласаңыздар ушул жерде эсин айтыш боюнча бөлүп койсоңуздар деле болот экен. Могул жерден прозрачный пластик менен бул жакты бөлүп койсоңуздар, бул жак бөлөкчө кухня болот экен. Бул жагы болсо өзүнчө бир бөлмө болуп калат экен. Айнектери пластик экен, аябай бышык, качественный, кышындасы жылуу, жайындасы салкын боло турган. Ремонт ошондой эле. Ламинат, обой,
ошо чыракчылар да орнотуп тур, аябай сонун. Плинтустар да бар экен. Караңыздар, чыракчылар да аябай кооз, мындайча орусча айтканда вид берет экен. Ушундай эшиктер да орнотулган экен, хай-тек стилиндеги. Ошо эми характеристикасына келсек, урматтуу туугандар. Урматтуу туугандар, азыр ээсин чакырдым. Ээси жанымда турат. Ээси азыр характеристикаларын айтып берет. Башында баасын айта кетсеңиз, баасы канча? Баасы 62 миң. Кеми барбы? Кеми бар. Кеми сөзсүз болот. Эми квадрат метр канча? 56 метр. 56 метр квадраты. Бөлүк төлөө жолдору, мындай ипотека ошолорду анча-мынча сурап калат. Ошол жагы сүйлөшсө болобу? Жер участогу баш булактан болсо ошону караштырабыз. Обмен варианттары, жана портер деп айтсыз, же портер болсо. Портер болсо. Обменный варианттар бар экен, урматтуу туугандар, сүйлөшсөңүздөр болот экен ээси менен. Дагы кандай маалымат айта кетелик? Дагы кандай маалыматтарды кошуп бересиз? Маалымат 9 этаждуу дом. 9-чу кабатта, Карагай курулуш компаниясынын Г блогунда. Г блогунда. Г блогу салышканда ошонун Г блогунда. Курулган жылы 2024. 24. Бардык коммуникациялар центральный, отопление, суу, свет, бардык силер. Бар келген ооба. Газдык Жакшы. жакында улашат. Жакшы. Мынакей урматтуу туугандар, сиздерге бардык характеристикаларын айта кеттик. Дагы эмнелерди билгиңиздер келсе комментарийге жазасыздар. Ээси номерин да калтыра кетем. Ээси менен да байланышасыздар, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Анан могул жерге рекламанын үстү жагына мен өзүм номеримди калтыра кетем. Бул рекламага эгерде бергиңиздер келсе, батирде ошол жерге өзүм номерим болот. Ама ылдыйында болсо, баасын жазып коем. Көбүнчөңүздөр баасын сурайсыздар. Баасы видеонун аягына чейин ушул жерде болот. Бул жакта болсо, ээсинин номерин калтыра кетем. Ушул номерге чалып туруп, ээси менен сүйлөшөсүздөр. Баасы боюнча ошол кайсы сурооңуздар болсо, ошол суроолорду бересиздер ээсине, байланышасыздар. Кудайым бизге да ушундай үйлөрдү насип кылсын. Ушуну менен бүгүнкү чыгышты аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.